Урматтуу сөөлжан багуучулар, урматтуу дыйкандар. Мына көпчүлүгүңүздөр мына кыш келатат, сөөлжандарды кыштан кантип алып чыгабыз деген суроолор, кызылатчылыктар болуп атты эле. Мына биз сөөлжандарды кышка даярдап атабыз. Мына сөөлжандардын үстүнө бир 61 метрге чейин мындай көңдү үйдүк. Бул көңдөр алдын ала сугарылып, зыяндуу суюктуктар арасындагы зыяндуу нерселер чыгарылып, заарын агызып салып, андан кийин көптөн бери бир айдан бери жатты. Ошол көңдү мына үстүнө жаптык азыр. Негизи ушул аябай былчылдап суу болбосо дагы мындай бир аз коңур суу болуш керек. Андан кийин кышта аба ырайына жараша, эгер ачы булам карап турабыз, сөөлжандар бүрүсү өлбөйт. Ошондо кышта деле мындай күн жылуусунда анча сугарып, суу берип турабыз. Мындай кылып, мына 1 метрге чейин, ал түгүл 1,5 метрге чейин үйсөңүздөр боло берет. Туурасын бир 3 метрдей кылып, мына азыр меники туурасы бир 2,5 метрдей болду. Ушундай алып жасасаңыздар болот. Эч кыжылат болбой эле. Ушундай алып көңдүү үйүңүздөр. Үстүнө мен картондорду таштайм. Анан мүмкүн болсо саман чөптөр менен жабабыз. Анан өзүнүн мындай аба өткөргөн кара пленка бар, базарда сатылат. Ошол пленканы жаап коем. Бул пленка эмес, бул башка материал. Мындай илинип турат. Мындай арасынан аба өткөрүп турган, бирок жылуулукту кармаган, тооктордон, чымчыктардан коргогон пленка. Ошону жабабыз үстүнө.